вместе посчитаем. У нас нету. А у тебя какая была? Тринаннозавр, архисератопс, птеродактиль жана башка динозаврлардын 20дан ашуун түрлөрүн мына ушул парктан көрсөңүз болот. Жандуу эмес, бирок тиштеринен тырмагына чейин жогорку чеберчилик менен жасалган муляждар. Динозавр кандай жаныбар экен? Чоң болсо чоң. Кичи болсо катта. Ана арайым 3 балалуу кожойке. Ош шаарында балдарды эс алдырууга жайлар аз эле. Динопарктын ачылуусу баарыбызды кубандырды дейт. Бизде Ошто биринчи жолу мындай нерсе болуп атышы, ачылып атышы. Анан кийин бизге жаш балдарыбызга аябай жакшы таасир калтырат деп ойлойм. Себеби бизде мындай нерсе жок болгон үчүн балдарыбызды алып чыгайлы десек эле место жок да, каяка барабыз, эмне кылабыз деген ойлор келчү да. Азыр эми бул жака келсек көп нерсени көрүп, биз буларды телевизордон эле көрчүк да, азыр живой келип кармап көрүп атышат, кызыгышып балдарыбыз. Ошо жакшы эле неме менен кетип атабыз го, впечатление менен. Көрүнүп тургандай, реконструкция иштери азырынча толук бүтө элек. Анын негиздөөчүсү Турар Нурматов эми кыймылдап туруучу динозаврдын түрлөрү коюлаарын айтат. Эскерте кетсек, бул жаныбарларды ал өз колу менен жасаган. Суроолор боюнча шаштырып иште, тезирээк ачкыла, балдарыбыз барабыз деп атат деген үчүн эми ачып койдук, бирок мына шаардын тургундары, коноктор туура түшүнөт деген ойдобуз. Себеби ар келген сайын дагы жакшы кызыктуу нерселерди жасап таң калтырабыз деп аракет кылып атабыз негизи. Эми азыр аттракцион коебуз деп өздөрү келип аткан балдар, жигиттер келип атат. Аларга аянчала жерлерди берип атабыз. Алар коюшат. Эми көп эле нерсе коебуз деген үмүттөбүз. Бизде мындай инвестор жок, мамлекет тарабынан каржы жок. Биз өзүбүздүн акчага ачып аткан үчүн туура түшүнөсүздөр. Ушинтип аз-аздан кылып жасап атабыз. Баса, парк балдар үчүн эле эмес, чоңдор үчүн дагы ыңгайлашкан. Суу бойлото коюлган 10дон ашуун тапчандар, ачык асман алдындагы ресто-бар, суу үстүндөгү подиум жана балдар аянчасы үй бүлөңүз менен кенен кесири эс алууңузга шарт түзөт. Мен рексти билем, спинозаврды билем, анан сырафтырды билем, анкилозаврды билем, алазаврды билем. Болду, шуну билем. Каяктан билчүсүң? Бүгүн биринчи жолу жанынан көрүп атасыңбы? Ооба. Ошо айтсам. Мен бүгүн Мурда каяктан көрчү элең? мурда телефондон көрчүм көп. Кыргызстанда мындай паркты мен уга элекмин, көргөн эмесмин. Бул биринчи жолу ушул биздин Ошто ачылып аткан болсо керек. Бул динозаврлардын баягы кинолордон, сүрөттөрдөн гана көрүп жүрсө, азыр эми биздин жаш балдар өз көзү менен көрүп, мындай тирүүгө окшогон модельдерин, муляждарын көрүп, аябай чоң таасир алат. Мен деле биринчи жолу көрүп атам. Мага деле жакшы таасир этти. Бул биздин Байыркы Ош шаарынын маданий баалуулуктардын өсүшү дегенге туура келет да. Себеби мындай баалуулуктарды бул динопарк, динозаврлардын паркы деп атайын жасалып бул башталышы экен. Мен ойлоймун, бул элибиздин дагы бир эс ала турган жайына айланат деп. Эс алуучу жайга кирүү акысыз. Ал эми динопарктын ичине кирүү чоңдор үчүн 200, балдар үчүн 100 сом. Иштеген адам эс алганды да билүүсү кажет. Айрыкча үй бүлөң менен эс алуу адамга чоң күч берет. Жылдыз Капарова, Бахадыр Кенжебаев, жаңылыктар. Друзья, как настроение? Город Ош, давайте похлопаем все очень-очень громко, да! Кто у нас сидит в Инстаграме? Все очень просто, друзья. Сейчас берете свой мобильный аппарат, берете свой смартфон, открытыми. Обязательно отмечайте нас dinopark.kg и ближе к вечеру мы почитаем и сегмент.
Рахмат. Кандайсыңар? Ачкыңызды алып қойса болады. Ал өлі қойсыз. Анылы. Балдарыңыз менен келген окшойсуз. Дегеле Ош шаарында ушул парктын ачылгандыгы жакшы саамал кылса керек. Сиз кандай таасир калдыңыз? Жакшы эмнеси бар экен? Бул жерде биринчи көргөн адамга абдан күчтүү таасир калтырып атат. Себеби өткөн замандардын эмнесин таасир тийип атпайбы бул жерде. Динозаврлар дүйнөсү бул өткөн кылымдардагы жашоо болгон болсо, ошол учурдагы жаныбарлардын бүт бардыгын түрдүү. Бул жерде бир 15-20дай динозаврлар түрлөрү бар экен. Кандай экен, жактыбы силерге? Санын. Катуу, мынандай колгон менен. Неси жакты өзгөчө? Динозавр деген эмне экенин билет белем? Эмне экен анан? Мен билем. Эмне экен? Босо. Динозавр. Ал кандай жаныбар? Чоңбу, кичинекейби? Сон. Сен айтсаң, сен чоң эле баласың го, жигит айтсаң. Буга чейин кинолордон көрчү элең динозаврды. Жакшына айтып берчи мына. Жакшынакай бала экенсиң го, кел. Өзүм балдарым менен келдим, 6 жашар, 3 жашар, 4 жашар деп. Бизде Ошто биринчи жолу мындай нерсе болуп атышы, ачылып атышы. Анан кийин бизге жаш балдарыбызга аябай жакшы деп, жакшы таасир калтырат деп ойлойм. Себеби бизде мындай нерсе жок болгон үчүн балдарыбызды алып чыгайлы десек эле место жок да, каяка барабыз, эмне кылабыз деген ойлор келчү да. Азыр эми бул жака келсек көп нерсени көрүп, биз буларды телевизордон эле көрчүк да, азыр живой келип, кармап көрүп атышат, кызыгышып балдарыбыз. Ошо жакшы эле неме менен кетип атабыз го, впечатление менен. Ошо. Аты жөнүңүз? Анара. Фамилияңыз? Арыкбаева Анара. Ош шаарынын тургунубуз, ооба. 3 балаңыз менен келдиңиз. Ооба. Экинчиден, мына ушундай парктын ачылышы Ош шаарынын эли үчүн канчалык деңгээлде пайдалуу деп эсептейсиз? Бул динопарктын ачылышы Ош шаарынын тургундарына, айрыкча жаш балдарга өтө чоң, тарбиялыктагы мааниси өтө чоң болсо керек. Себеби бул Кыргызстанда мындай паркты мен уга элекмин, көргөн эмесмин. Бул биринчи жолу ушул биздин Ошто ачылып аткан болсо керек. Бул динозаврлардын баягы кинолордон, сүрөттөрдөн гана көрүп жүрсө, азыр эми биздин жаш балдар өз көзү менен көрүп, мындай тирүүгө окшогон моделдерин, муляждарын көрүп аябай чоң таасир алат. Бул канча бир топ миллиондогон мурдагы жашаган жаныбарларды өз көзү менен көргөнгө, айрыкча жаш балдарга мындай таанып билүүчүлүк боюнча жакшы таасир этет деп ойлойм. Жаш балдар эмес, чоң адамдар деле көп эле көрүлөт деп. Мен деле биринчи жолу көрүп атам. Мага деле жакшы таасир этти. Мурун каяктан бир жүрөм, кандай динозаврлар
Мен Рексті білем, Спинозаврды білем, анан Сыраптарды білем, Анкилозаврды білем, Алозаврды білем. Болды, шуну білем. Кандай жүрсүң? Бүгүн биринчи жолу жанынан көрүп атасың? Ооба. Ошо айтсам. Мен бүгүн Мурда каяктан көрчү элем? Burada telefondan görçün köp. Ata neme telefon berken men şunu mutun görüp turayın desem dinozordu alıp görçümün ana her nerseler bilçümün da. Динопарктын ичинен биринчиден ошо динозаврлар, экинчиден балдар аянтчасы. Азыр башталышы бизди кичине суроолор боюнча шаштырып ийишти. Тезирээк ачкыла, балдарыбыз барабыз деп атат деген үчүн эми ачып койдук, бирок мына шаардын тургундары, коноктор туура түшүнөт деген ойдобуз. Себеби ар келген сайын дагы жакшы кызыктуу нерселерди жасап таң калтырабыз деп аракет кылып атабыз негизичи. Анда кичине бүтпөй калган себеби ошол суроолор боюнча эле ачылып кетти да. Азыр ошондо жолдор анан дагы ошо реконструкция иштери эле. Ошо Динозаврлар дагы кошулат. Динозаврлар дагы кошулат. Эми кыймылдай турган динозаврлар кошулат. Анан муздоорунда жаныбарлар кошулат. Ошону жалпылаштырып айтып коюңузчу, мына ичинде эмнелер бар дагы? Кандай динозаврлар бар, кандай аттракциондор болот деп баардыгы. Эми азыр аттракцион коебуз деп өздөрү келип аткан балдар бар, жигиттер келип атат. Аларга аянчалар жерлерди берип атабыз. Алар коюшат. Эми көп эле нерсе коебуз деген үмүттөбүз. Жана буларды опчу эле айтып койсоңуз жакшы. Кайсыны опчу айтам? Динозаврларды, кыймылдай тургандары болот, канча түрү бар азыр? Канча түрү бар? Азыр динозаврлардын 15 түрү бар. Эми дагы ошол возможностька жараша кошо беребиз. Себеби бизде мындай инвестор жок, мамлекет тарабынан каржы жок. Биз өзүбүздүн акчага ачып аткан үчүн туура түшүнөсүздөр. Ушинтип аз-аздан кылып жасап атабыз. Бул жерде эс алууга сөөрүлөр бар, кафе бар, балдар аянтчасы бар, анан парк. Ооба. Сахна бар. Сахна бар. Эмне максатта ачтыңыз? Анан ошо айрыкча сахнага токтолосуз. Теги эле парк ачуунун максаты кандай эмес? Шаардын тургундарына кандай пайдасын берет деп айтып атасыз? Эми шаардын тургундарына ушундай парк жок болгон үчүн жаш балдарга кызык болсун деп ачтык негизичи. Ошол. Сиз жаман кыска сүйлөйт экенсиз. Эми сахнаны эми мындай концерттер да болуп турсун деген максатта айткан болсоңуз керек, Ооба, концерттер, конкурстар, жанагындай модный показдарды өткөзөбүз деген максатта курганбыз. Фамилияңыз кандай? Фамилиям Нурматов Турар Токтосунович. Бюджетин айтасызбы?